Кадыр түндү кантип өткөрөбүз? Биринчи, кадыр кечесинде ар ким өз мүмкүнчүлүгүнө жараша намаз окуусу керек. Куптан намазынан кийин нафил намаздарын окуу менен башталат. Сөзсүз түрдө мечитке баруу керек эмес. Эгерде Куран окушту же башка дуа кылышты билбейм десе, анда мечитке баруусу керек. Ниет кылып күнөөлөрдүн кечирүүсүн сураш керек. Андан кийин бул жашоо үчүн керектүү нерсе сураса болот. Мисалы, ден соолук, ынтымак, байлык жана башка нерселер. Эки рекеттен кайталап нафил намаздарын көп окуш керек. Багымдат намазын окуп андан кийин күн чыкканга чейин дуа кылса болот. Экинчи, кадыр түндү жалгыз тоскону жакшы. Себеби адам өзү болсо ибадатка көп көңүл бурулат деген мааниде. Тамактанып, жамаат менен кой союп, шаан шөкөт кылып, же башка таризде олтурса дурус болбойт. Тамактаныш керек, бирок жетиштүү деңгээлде гана. Үчүнчү, көп дуа кылуу керек. Айша энебиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан: "О Аллахтын элчиси, мен кадыр кечесин таап калсам, кантип дуа кылайын?" деп сураганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Аллахума иннака афувун, тухибул афва фафу анни" деп дуа кылгын деген. Дуанын мааниси: Аллахым, сен кечиримдүүсүн, кечиргенди жакшы көрөсүң, мени да кечир. Төртүнчү, Куран аяттарын, хадистерди жана башка диний маалыматтарды угуу керек. Куран окуй алгандар Куран окуп, окуй албагандар аны угуусу керек. Бешинчи, өткөн күнөөлөргө тобо кылуу керек. Алтынчы, Аллахты зикир кылуу керек. Жетинчи, өзүң жана өткөндөр үчүн дуа кылуу керек. Кадыр түндө кылган ибадатыңыздар жана кармаган орозоңуздар кабыл болсун.